Жашоо керемет, бул жашоодо өмүр бергелет. Ошондуктан достор келген ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштарай. Биздин заман, нур заман, шаттангыла жаштарай. Мен Дүйшөнбиева Мерим Рысбековна, Оттук айлынын Мухаммед Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин орус тили жана адабият мугалими болуп эмгектенем. Жана ошондой эле 10 А классынын класс жетекчисимин. Ушул зордук зомбулук бул азыркы учурда эң чоң глобалдуу тамырын кенен жайып кеткен көйгөй болуп атат. Ушунун дүйнө жүзүндө чече албасак дагы биз ушу жерибизде айлыктар өтүп атат. Ушу айлыктын алкагында биз ушу акция уюштурдук, айыл аралык. Ушул акциябыз 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү өзүңөр көрүп тургандай жөө жүрүштөн башталып атат. Жөө жүрүштө бизге коңшу айылдардан конокторубуз келди, балдар келди. Экинчи бөлүгүбүз болсо бул театр форум түрүндө өтөт. Балдар ушу зордук зомбулуктун түрлөрүн бири үй бүлөнүн жашоосунун негизинде алып көрсөтүп бермекчи. Ошол биздин максатыбыз ушу балдарды ынтымакка чакырып, биримдикке алып келүү, зордук зомбулукка жол жок деген ураанды жүрөктөрүнө киргизүү болуп саналат. Сурай турган бул күндө адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты сыноолорду куудай сунган. Адам деген жөлөктө курбусуна күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өндүрүшүң артыңда изиң барда, сен жашайсың тарыхта ишиң барда, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең окобоз изиң барда. Жакшылыкты курсаң бирөөнү сыздатпай сыйлап жаша. Жакшылыкты эртең эмес азыр башта. Дүйнөгө түркүк болуп эч ким калбай. Өлүм келет баары бир ар бир жанга. Сага берген өмүрдү сүйүп жаша. Шүгүр кыл Кудай сени жаратканга. Ушул сөздү угуп турган эй тууганым. Өлүм келет баары бир ар бир жанга. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Урматтуу окуучулар. Урматтуу агай. Президенти Казылаева Мадина. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси жөнүндө сүйлөшөлү деп. Анда эмесе ачылыш сөздү биздин мектеп коноктор, кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу эжелер, кымбаттуу биздин кошуна мектептен катты назарына тышта жүргөн аталарыбыз бар, апаларыбыз бар. Ушул себептер. Анткени карагыла балдарды. Жарым жартылай кетим деген бар. Мигранттын балдары ушуларды карагыла. Мектепке киргенден баштап баланын күнөөзүнө, баланын турган турпатына зордук зомбулуктун бир жаш жұмысы бар да. Мерим эжеге, соцпедагог Баршын эжеге, жалпы мамлекетибизге жакшылыкты каалайм. Аман эсен бололу. Эки сөздүн менен эле ушул зордук зомбулук жөнүндө болуп атат. Буга себеп бар. 10 абзацтын ошол темага ылайыктуу сюжеттери, окуяларына байланыштуу талкуу болот залда. Ошол талкууга активдүү катышуу берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу коноктор, агай эжелер, окуучулар, бүгүнкү биздин акцияга кош келиңиздер. Бүтүн түшүп калган чери эртең мен такыр турбай калыптырмын. Кызым кичине арка эркелер жасап жүрдү окшойт. Ой, пирогдор соп-соннай. Ой, алардын баарын өзүм үйрөткөн тети кичинекей чагынан бери эле. Ай, соннай. Эми мен жүрөгүмдө ушу түпкүрүндөгү сөздү айтайынчы сага. Айт, эмне болуп кетти? Силерде гүл бар, бизде булбул бар. Ошол гүлгө булбулду кондуруп койбойлу ай. Ай, кой, менин кызым 11-де бүтө элек. Күйөп эмне алып, андан көрө тети шарбары окуп келсин.
Ойчай, кичинекей көзүнөн эле кудалашып жүрбөдүк. Ой эми ал кичинекей кезде айтылган сөздөрдү азыр эки башка адам болуп чоңошпадыбы? Элдин кыздарындай болуп кичине бир кесиптин ээси болуп окуп чогуп келсин. Ай, борсоктор. Ой, баары эле ушундап келген ана. Ушундап келгенбиз, балабыз жакшы эле бала. Түшкөн жериң оор болот айланайын. Отура кой. Баары эле ушундап келген айланайын. Кой бергилечи, мен окумапмын экен. Ойчай. Жок, кой бергилечи. Баарыбыз эле ушундап келген. Кыз деген жыргар жерине ыйлап келет алтынын берекем. Отура кой ай. Жардам бер. Алло, обатам. Кандайсың ай? Ай жакшы, эмне отурчудайбы? Ай жок ай, өзүң отургузуп берем дебедиң беле. Ай эми кой отурайын, өзүм барып отургузуп берейин. Эми келе калпадыра. Барар жери күйө дейт. Мен да сенин бактылуу болушуңду каалап жатам. Ушул ойдон өнүгүүсүң эле болду кызым. Апа, бул эмне дегениңиз? Апа, мен окуйм. Апа, менин мектепти Кызым барар жери күйө дейт. Андан көрө ушул жакта эле кал. Азыр бул жакка кетип калсаң элдин бетине кайтып кара. Менде кулдун кошларым деген бар. Апа, сурап. Кеч болду эки отур. Мен бул адамды тааныбайм. Отур кызым, Окушай албайм. Ой, бергилечи. Өмүр бою сиз кыласың. Тапшырма балта чапмагыла келди. Келе эмне турасың? Ким калып кетесиң? Ой, бер болуңдар. Сонда эмес. Бул үйдө жашы жетелек кыз ала качылып келинген жана бул ала качуу кылмыш мугалимдерден арыз түштү, ошол текшергени келди. Ой, баарыбыз эле ала качты болуп келгенбиз. Жап-жашынакай эле жашап атабыз. Малайча мурунку жашоо эми азыркы жашоо мыйзам менен. Жүр сүйлөшөлүчү. Билишимче сен үй бүлөлүү бала. Эми муну алып кой. Эжеси ушул акча менен о көйгөй бүтөт деп атасызбы? Билесизби, өйдө жакка жетсе мындан 2 эсе 3 эселеп төлөйт. Кой берейин кой. Эми муну алып коесуң деме, ошого ыраазы болсун. Эже баягы өшетпейт бириңиз, эми 2 жаш бактылуу болсун. Эми жүрү тойлуктан ооздуп кетайын. Болуп менен турмушка берүү бул туурабы? Соны чагылдырыптыр, өтө жакшы маалымет. 175, 176, 177 бар. Ошонун негизинде эртең никеге туруу мажбурлоо. Же биздин тилде айтканда 18ге чыга элек кызды мажбурлоо түрүндө никеге туруу. Кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 63 беренесине ылайык адамга моралдык жана психологиялык кысым көрсөтүү айып пул салынат. Жашы жетелектерге нике кыюуга катышкандар 200 000 сом айып пулга жыгылат. Кызды ала качкан адамдар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылсын. Балам ишкана турай. Ай, балам ай. Уят да ошону кәде. Кереги кечке ичип жүрөсүң. Жок деген ошону токтотуң болбойбу? Эми ата жумуштан чарчап, андай не салыш керек да. Ай, бала да, эмне болуп атасың? Ай, келин, эмне чайыңа таш түшүп кетти? Балам ачык болуп келди го. Ай, эми эле ушу балаңа болуша бересиң. Жумуштарың жакшы эле болуп атабы? Буюрса болот. Ушунун да чай бар. Же үйүң жыйналбайт, же нормальный чайың оңолбойт ай. Элдин келиндери кандай эле оокат кылып жүрөт, билбейм. Олтасың. Келин алып кайта экенмин десем, жылак болдуң го. Ай, бала кишине айтып койбойсуңбу? Эмне мен өзүм алдым беле, силер алып бербедиңби? Куратышат го мен. Ушул атам менен апам жөн эле сыйлап койбойсуңбу? Чайың жөн эле берип койбойсуңбу? Сага эмне жетпейт? Кийем дегенди кийип атасың, ичем дегенди ичип атасың. Да эмне керек сага? Жок дегенде сен түшүнсөңбү? Бул үйгө жаңы келип атсам, бир аз көрүшө албай атам. Жакшы эле аракет кылып атам. Апам эле жакпай атат окшойм. Кичине сыйлап кой да. Кантсе да апам да менин, атам. Атам сөз сүйлөсү эле айтышкан болобойбу? Сен айтышкандай окуң. Ай кызым, тура кой. Апасын тапкан атаңды оздурбай, бул ушундай керелди кечке ичип жүрүп алкаш. Жүр оокатын кыла бер. Яман чарчадык кой. Суда чай бер. Сен келгениңе канча ай болду? Эмгиче чай койгонду үйрөнөлүк. Чай жакшы эле турат. Чайдан күнөө издебечи сен. Өзүң кайда жүрөсүң 2 күндөн бери? Үйгө да келбей атасың. Сен ишиң канча кыла бер да өзүң оокатын. Отсоң боло канча болбойт да мындай. Сен дагы эле айтып атасың. Өлүп калбаса экен ай. Ай, бетин кантип карайм? Кой. Факчачы. Бунусу да албай атпай акча. Алло. Ай, алло, кандайсың ай? Жакшы. Ой, жакшы. Үйгө батыраак келе калчы. Азыр барам. Болуп атырак. Окуй. Ой, келчи. Муну карай алчы. Эже, эмне кылгансыздар? Кош бойлуу аялды ушундай сабайсыздарбы? Тур, эмне болгон көкала бул? Караңызчы эже, эмне кылып салгансыздар? Суранама алып келдиңизчи эже. Мен башка чыдабайм, суранама алып келдиңизчи эже. Эже, бул кыз деген биз менен барып больницага барып дарылансын, болбосо болбойт. Караңызчы кебете. Ай,
Аныңды койчу. Ой, үйдөн эле дарылайбыз ай. Болбойт да андай нерсе. Караңыз жеге өтесиң. Ай, ушул жумушка кимдин аркасынан келгенин билесиңби? Тура бай. Тур, чакка кеп турчай. Болот эле. Могуну аласың да 3 балаңды багып жүрө бер. Эже болбойт да андай нерсе. Мыйзамда мындай нерсе жок. Жумушуңан айрылгың келбесе алып кете бер. Бул үйдө болгон окуяны эч ким айтпайт. Бир имиш угуп калсам айтып кой. Дарыларын жазып бересиң де. Эмне дара келем. Ай, сен бет башың бар эмне көкала? Ким чагды сени? Кызым, айттым эле го апа. Мени алып кетиңиз дедим эле го. Көрдүңүзбү жашоом эмне болот атат? Ай кызым, үй бүлөдө деген мындай жалжаң уруш, идиш-аяк калышат дегендей баарына чыдаш керек. Сен чыдамдуу кыз эмеспиң, чыдабайсыңбы? Кайнына кайната деген бар, небере житин-життап колуна алыш керек да алар дагы. Апа, суранам, кетпеңизчи, мен чыдай албайм. Ичиңдеги баланы ойло кызым. Мени алып кетиңиз апа. Кой, мен эртең элдин бетин карашым керек. Элге сөз кандай болуп калбайлы. Кой кызым. Апа, мен укпамызчы, апа, мен башка чыдабайм. Кетпейминчи жүрөктөрү таш болуп калган абыдай. Жалгыз үмүтүм абын апам ушинтип таштап кетеби? Кайсы күнүм үчүн ушуну жаздың абыдай? Сүйбөй бири-бири менен жашай албай, бул жерде жашы жетелек кызды кордоо зордук болуп атат да. 3 беренесине ылайык үй бүлөдөгү чыр жатактар ырайымсыз мамилеге байланыштуу үй бүлө мүчөсүнө жашоо турмушунун жана моралдык психологиялык абалын бузуу иш-аракеттери үчүн жазага тартылышсын. Ушундай турмуш менен арадан 6 жыл өтүп кыздуу болушту. Качан токтотосуң деген? Кызым чоңоюп кетет, ойлосоң болбойбу кичине? Мен сага жакпай атам. Эмне жакпай атсаң кете берби? Жалгыз келдим беле? Жалгыз кете. Кызды коюп койду. Кызды коюп кой. Кетсең бар кетип. Сен айтып карайсың ал үйгө ертең менен кызды. Өзүм алып кетем, калтырбайм сага. Кетти атам. Кет бар өзүң кетти ол. Мен карай алам, акчам бар керек болсо. Кайсы акчаң менен карагандасың сен? Карай албайсың кызым. Кетебиз, калбайсың. Коюп кой кызым. Sen qanday ömür sürdün Hata mendey yaşında Aytat babam göğüyle Baktığı enek başında Yaşaşka tatlı turmuşta Menin de ağlım var cılar Al üçün atasının Bolum deyiş yanında Жарашкалачы кайтадан Атаке апажарсыңар Неге менден качтыңар Неге ажыраштыңар Жарашкалачы кайтадан Атаке апажарсыңар Ар бир адам өзүнүн укугун, милдетин билиш керек да. Милдетин так аткарса, ошондо биздин өлкөбүздөгү мыйзамдар так иштейт деп ишенем. Ар бирибиз өзүңүздөр дагы мына көптөгөн жакшы жактарды коюп кеттиңиздер. Коррупция да болуп жатат бул жердеги. Чоң рахмат баарыңа. Жүрөгүмө жакын алып жатам, абдан жакшы нерселерди алып турсуңар. Азыркы биздин энелердин терс маанидеги, терс көрүнүштөгү нерселерди көрсөтүп жатасыздар. Чындыгында бул жашоодо. Телефон апересизби? Ооз. Кыздарым баштан телефон көтөрүп түшөт, менде бир телефонум жок. Апересизби? Алып берем озун. Ай, сен эмне алайсың балдарды? Кайсы акчаны алып берген атасың? Көрүп атасың го тамак ашка араң акча жетип атат. Башка эле жок, барып иштеп келиш керек. Кайкор. Эжемдерге чалып коюп, келсеңер жумушта алып дейт. Калганын барсак көрө жатарбыз сени. Эйланда. Жүрөм да камына бере бертерек. Апа кетпегилечи, кайка барган жатасыңар. Биз эмне кылабыз? Улум, биз бир жылдай Москвага иштеп келели, андан сага машина боюнча алып берем. Чын эле ата? Ооба. Сен чоң ата чоң энең колунда болуп тур, биз бир жылдайында кайра келип калабыз. Ала өзү ушунду Кыргызстанда кризис болуп, жумуш жок анан. Келиңиз экөөбүз бир жыл Москвага барып иштеп келели, балдарды карап турсаңар. Ай балдарым, Кыргызстанда жумуш калбай калыптыр. Балаңдын, кызыңдын келечеги эмне болот? Эл катары барып иштеп келели эми. Жашоо болбой калды, көрүп атасыз. Эптеп балдарды жакшы карап турсаңыздар эле болду бизге.
Dileyim çoktan, dilerim ben Kuday'dan. Apa diken, uysu çalar beni. Bu görünüş boyunca qanday ойлоруңарды айтып кете аласыңар? Урматтуу коноктор, апалардан Бұл миграцияның күнгөй тескейі дегендей эки жактуу маселе да булчу. Көп эле көрүп атабыз кандай кырсыктар болуп атат, миграцияга барып акча таап келип, келемдеп кеткендер кайтыш болуп калып, мекенине аябай кыйынчылык менен келет алардын сөөктөрү. Анан бул мигранттардын балдары ошол таштап кеткен чоң ата чоң энеси болобу, тайэжеси болобу, ошол жерден зордук зомбулукка кабылган учурлар көп эле болуп атат. Биз телевидениядан көрүп атабыз, соц тармактардан окуп атабыз. Бул деген эң түбү терең маселе да. Жүрөктөн жүрөккө дейт. Мээримдүүлүк, бүт жаным кантип түшсүңөр айт. Менде жүрөгүм ооруп атат. Ушундай болбосун. Мындан аркы турмушуңар, келечегиңер тең болсун балдар. Бактылуу болгула. Бардык жагын кантип аябай чоң көп нерсени айтыптыр да, башында эле эрте никеге туруудан башталган. Андан кийин ошол эрте никеге туруудан окуучулар, актер, актрисалардан кем эмес экен, жүрөккө жеткизе аткарышты, силерге рахмат. Баардык нерселерге чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирип коеюн.